Экөөңдү тең куттуктайм. Бирөөң энелүү болушуң менен, бирөөң балалуу болушуң менен. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн старый Италчакка бардым эле, тегермен издеп. Барсам ал жак санден экен бүгүн. Кычап. Именно биринчи күнү барып турмун. Анан ар жагында мал базарынын ичинде да тегермен бар эле, ошол мал базарынын ичине кирсем ал жакта жабык экен. Анан чыгып келсем, оз жагында мондай балапандар сатып атыптыр бирөөлөр. Бирөөсү 35 сом экен. Ак тооктун балапандары дейт, анан бирок именно кайсыл парада экен деле сураган жокмун. Анан 100 сомго деп үчөөнү алдым. Байкуштардын курсагы аябай ачыптыр. Азыр жем чачып койсом, уже тоёйн деп калды окшойт. Буларды эмнеге алып келди дебейсиздерби? Буларды жанагы браманын алдына салып берейин деп атам бүгүн. Булар эми мындайча айтканда подопытныйлар. Өмүр менен өлүмдүн ортосундагылар десем дагы болот. Бүгүн түнү буйрса салабыз. Эгер кабыл алса жашап кетишти, кабыл албай кала турган болсо анда опасный. Байкабай турган кезде өлтүрүп салышы да мүмкүн. Бирок колдон келишинче байкап турганга аракет кылам. Ошо берки жерчилерди салгым келбей турат. Кандай десем, алар биринчиден кымбатыраак болсо, экинчиден эми байкуштар бир топ эле кордук көрүп калышты. Буларды деле кабыл алат деген ойдобуз. Булар эми аябай эле тыгынып калышты, 3-4 сутка болуп кеткен окшойт. Анан эмне кылабыз? Багыңар бар деген ойдобуз. Багыңарга балпайган Брама деген эне жазылгандыр, эмне дедиңер? Ырыскыңар ошолор менен бирге жазылган болсо эле болду. Акырынан чоңое беришет. Так, бул жерге жайгаштырдым. Кечке чейин буюрса ушул жерде жашашат. Эми бул үчөө тең короз болуп чыкса деле таң калбайм. Эми азыр базарга ишениш кыйын чындыгында. Кантип билип алышат билбейм. Чыккан күнү эле билип коюшат экен. Карап туруп, кимиси короз болот, кимиси тоок болот. Бул жер болсо бошогон. Бул жерде балапандардын баардыгы ээсине кеткен. Салып ийгем кече күнү. Кече күнү деп коем, бир 3-4 күн болуп калды. Бул экөө жетелеп жүргөн 3 балапанды да билесиздер. Ошолорду да коштуп салып ийгем. Булардын алар менен иши да жок. Балапанын бары беле, жок беле, ойлонуп да койгон жок. Наоборот, тууп атышат. Унтуп калышты. Кыскасы 20-25 күн жетелеп, сен жакшысың деп алдаганга жетиштүү экен да. Бул жакта болсо изоляцияда жаткандар. Экөө тигинин да капталы айрылып тур, мунун да капталы айрык баягы. Андыктан булар тууралуу бир идея пайда болду. Аны кийинкиде буйрса көргөзөбүз. Ана мондай кармушка деп коем. Паилка сатып алдым. Старый Италчактан аябай чоң экен. 250 сом экен. Экини сатып алдым. Монусун көргөзөйүнчү. Бирок булардын кармагычтары таптакыр болбогон нерсе экен. Бир 10 литр болбосо дагы 8-9 литр суу батат экен боога. Чоң тоокторго жакшы болчу да, ылайыктуу бийик кылып ийилип койсо. Бирок кармагычынан ийилсем кызыл экен, мындай эптеп эле пластиктен жасалган. Салмагын көтөрө албай тез эле сынып түшүп калды. Аны монтип жип менен байлап туруп анан көтөрүп койсом, сонун көтөрүп калды. Эми көпкө жетет экен да. Бир 2 күнгө, 3 күнгө эгер таза турса жете берет. Бузулуп кетпей турган суу болсо да. Кайра алмаштырып бербей жакшы экен кыскасы. 250 сом экен. Аябай чоң. Вот так. Так, караңгы кирди. Түнкү саат 10-дон 49 мүнөт өттү. Бүт бардык жакты жарыктардын баардыгын өчүрдүм. Дөңгөлөктү алып салдым. Негизи мен өзүм дагы катачылык кетирген экенмин. Дөңгөлөк эмес эле монтип эле жөнүнө ээн жерге кененирээк кылып жаткырсам балким бир канчасы куткарылмак деген да ой келип атат. Чындыгында таргылып коюп турмун. Ушинтип эле кемчилик кетирип эле басып жүрчү болдум негизи. Азыр балапандарды алып келебиз. Эми билбейм, кээ бирлер ар кандай айтышат экен. Дезодорант сээп койсоң болот дейт. Арак ичирип кой дейт анан. Мен жөн эле тоокел кылып туруп астына салайын деп атам. Кандай болор экен көрөбүз. Бул тооктор тууралуу дагы бир күн өзүнчө сүйлөп берем. Булар өзүнчө жаңы алдым буларды.
Ошон үчүн өзүнчө жатат биякта. Бул жерге шорпо берсем, тооктун немесин кайнатып туруп, төгүп туруп гана жатып алыптыр. Байкуш. Чоң тооктор баары ушундай эле кыйналчу болду. Ал короздор. Качкыла, жолго жатпай. Иди сюда. Так, булар ишип калган жоксуңарбы? Келгиле бери. Кел. Келбейт эми. Курсактар тойду да жана. Ну что, этегиме салдым. Кеттик жүр. Мен силерге мама таптым. Приемная. Бул жөжөлөрдүн үнүн укса коркулдап эстеп кетип атат. Менин балапандарым бар беле, жок беле дегендей. Азыр өчүрүп турсалайын, анан көрөлү. Киргизип койдум. Ой. Жөн. Так. Сыртта таң атып қалды. Келсем, тынч эле жаткан сыйт коркулдап атат. Өзүм чыгардым деп ойлоп атат окшойт сыягы. Нейсе болсо дагы чыгып кабыл алып калса болот. Анан ырактан дагы келип көрөйүнчү, байкап көрөбүз. Так, саат 10-дон 4 мүнөт өттү. Кана. Бирөө. Кана калганы? Аркаңда жүрөбү. Кылган ана. Дагы бул жерде жүрөт. 2. Болду окшойт, кажется. Ишке ашты. Экөөңдү да куттуктайм. Бирөөң энелүү болушуң менен, бирөөң балалуу болушуң менен. Давай. Удачи. Муну күндүз кошкондо точно алмак эмес. Себеби күндүз мен жакта балапандардын бирөөсү түшүп кеткенде чуркап барып чокуп өлтүрөйүн деп ушундай аларга айбат көргөзүп аткан болчу. Булар кандай мамиле жок, демек кабыл алгандагысын белгиси ушул. Ошол ушундай кылсак болчу да.